11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Назика Атамбекова. Күндүн негизги жаңылыктары. Токмокто сууга агып бара жаткан адамды куткарам деп милициячы каза тапты. Тынчтыкбек Абдрахманов болгону 25 жашка чыккан, артында 2 баласы калды. Умаралинин өлүмү үчүн ким күнөөлүү? Петербургда күч кызматкерлеринин зөөкүрлүгүнөн каза тапты дейилип жаткан 5 айлык наристенин ата-энеси күч менен бейтапканага алынып келинди. Гомскөдөгү туугандык Рейтерс Газпромбанктын башкаруу төрагасынын кызы делген Екатерина Тихонова чынында Путиндин кызы экендиги жазып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен эми кененирээк тааныштырабыз. Токмокто каналдагы агын суу 2 адамдын өмүрүн алып кетти. Алардын бирөө куткарууга келген милиция кызматкери болгон. 25 жаштагы Тынчтыкбек Абдрахмановдун милицияда иштегенине 2 жыл гана толгон. Эми артында 2 баласы калды. Окуя 8 ноябрда болгон. Жергиликтүү милицияга каналга сууга агып бараткан аял тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу бүгүн ички иштер башкармалыгы кабарлашты. Бишкек Ош-Уна жолунда 30 тонна карамай төгүлдү. Окуя жол кыймылына залакасы тийген жок. Жалал-Абадда Бишкек Ош-Уна жолунда кырсыкка кабылган машинаны көтөрүп тургузуу иштерин Каракөл шаарынын мэриясы көзөмөлдөдү. Өзгөчө Кырдаал кечинде Каракөл жана Таш көмүр шаарларынын ортосунда аймакта Бишкек-Ош жолунун 418-чакырымындагы Бекечал участогунда болгон. Карамай жолго эмес, тоонун арасында төгүлгөндүктөн эч ким жабыркаган эмес. Таластан келери менен өкмөт башчы Темир Сариев Төө бурчак маселесинде чукул жыйын өткөрдү. Сариев Тышкы иштер министрлиги менен экономика жана өнөр жай министрлигине Төө бурчак баасын жогорулатуу боюнча жаңы базаларды табууну тапшырма берди. Ошондой эле өкмөт Төө бурчак сатып алууда кызыктар болгон бардык өлкөлөрдүн элчиликтери менен тез арада сүйлөшүү өткөрүүнү пландап жатат. Бул иштерди координациялоо милдети биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевке жүктөлдү. Эскертсек, кечээ өкмөт башчы митингге чыгып жаткан таластык дыйкандар менен жолугуп келген. Эл аралык жаңылык: Петербургдагы тажик мигранттын уулу 5 айлык Умаралинин өлүмү боюнча ишке дагы деле чекит коюлу элек. Петербургда күч кызматкерлеринин зөөкүрдүгүнөн каза тапты дейилип жаткан 5 айлык наристенин ата-энеси күч менен бейтапканага алынып келинди. Боткин ооруканасына аларды анализ берүүгө милиция күч колдонуп алып келгендиги кабарланды. Буга чейин ата-энесинен убактылуу ажыратылган бөбөк Умарали Назаров вирустук инфекциядан каза тапкан деген маалымат таратылган. Жабырлануучу тарап эмдигиче ымыркайдын өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын бүтүмү колдоруна тие электигин айтышууда. Укук коргоо уюмдары бул окуя боюнча Орус полициясына карата кескин айыптоолор менен чыгууда. Умаралинин Орусиядагы мигранттык кылган ата-энесинин мекенинде дагы бир өлүм катталды. Тажик айымынын бейжал өлүмүнүн жагдайлары азыр иликтенип, кылмышка шектелген 201-чи Орус аскердик базасынын офицери кармалды. Орусия куралуу күчтөрүнүн улуу лейтенанты Иван Щербаков Тажик Шойра Жабарова аттуу айымдын өлүмүнө шектелип жатат. Офицер 9 ноябрда кармалганы менен окуя 5 ноябрда орун алганы айтылып келет. Алдын ала маалыматтар боюнча аскер 22 жаштагы Жабарованын мас абалында өлтүрүп алган. Тажикстан Орусиянын аскердик базасынын аймагында кыйноодон улам каза тапкан аялдын өлүмүнө калыс баа берүүнү талап кылууда. Кечээ Орус элчиси Игорь Лякин Фроловго Тажикстандын тышкы иштер министрлиги нота тапшырды. Кыргызстандын мурунку коргоо министрлик жетекчилиги казынага 3 миллиондук зыян келтирген. Бул тууралуу Коопсуздук комитети бүгүн маалымат таратты. Ага ылайык быйыл сентябрда эле мурдагы коргоо министрлиги аскерлерге бут кийим сатып алууда 3 миллион 240 миңге жемкорлук кылган. Тактап айтсак, министрлик Снабди Кыргызстан ишканасынан 1400 сомдук бут кийимди 2600 сомго сатып алган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Кийинки жаңылыктардан. Орусияда Путиндин көмүскөдөгү туугандыгы тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү. Путиндин басма сөз кызматкери бул маалыматты четке какты. Казакстан Европага бейинин сүтүн экспорттойт. Бул максатта ферма түзүлүп ишке кирди. Кыргызстан эң берешен өлкөлөр тизмесине кирди. Рамазан айында садага битир бергендер өлкөдө көбөйдү. Ушулар менен кененирээк тааныштырабыз. Адатта белгилүү же таасирдүү адамдар туугандык байланыштарын сыр кылганга аракет кылышат. Бул көрүнүш үлкөн саясатчыларга да тийиштүү.
Орусияда Путиндин көмүскөдөгү туугандыгы тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү. Reuters Газпромбанктын башкаруу төрагасынын кызы делген Екатерина Тихонова чынында Путиндин кызы экендигин жазып чыкты. Агенттик Газпромбанктын башкаруу төрагасы Андрей Акимовду бул туурасында айтып бергендери боюнча далили бар экендиги айтылууда. Ошондой эле Reuters Екатерина Тихонова жана анын жолдошунун 2 миллиард долларга тети активи бар экендигин жазды. Путиндин басма сөз кызматкери бул мазмунда маалыматтардын баарын четке какты. Коңшу өлкөлөр турмушунан казакстандык ишкерлер бээнин сүтүн күл майдалап Европа сатуу үчүн ири ферманы ишке киргизишти. Долбоор Казагрофинанс ачык акционердик коомуна таандык, ага баштапкы капитал катары 5 миллион доллар салынганын кабарлады. Учурда жаңыдан ачылган фермада 1300 бээ кармалып, жылына 10 тоннага чейин гүл майда чыгарылат деп пландалууда. Казактар бээнин сүтүн саалгандан кийин 15-20 минуттан ашырбай вакуумдук кургатууга салып порошок жасаган технологияны өздөрүштү. Казактар бээнин сүтүн экспорттап жаткан чакта Кыргызстанда деле экономикалык өсүш бар. Тагыраагы Кыргызстан экономикасы туруктуу. Бул тууралуу Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда экономика туруктуу экенин жарым жылдык баяндамасында жазды. Аймактагы олку-солкулукка карабай, кыргыз экономиканын өсүшү өткөн 8 айда 7% түзгөн. Инфляция 8 айдын жыйынтыгы боюнча мурунку жылдын ушул маалына карата дээрлик 5,8% азайган. Ошентсе да сомдун туруксуздугу ички керектөө менен жеке инвестицияларга таасир этиши ыктымалдыгы эскертилди. Чыгаша болмойн киреши болбойт дейт. Садага битирге көп акча салган кыргызстандыктар дүйнөдөгү берешен өлкөлөр катарына кирди. Charity State Foundation аттуу британиялык фонддун рейтинги боюнча Кыргызстан берешен өлкөлөрдүн 1-20-алыгына кирди. Тизмеде Кыргызстан 20 мамлекет арасынан 18-орунду ээледи. Рейтинг өлкө жашоочулардын акчалай садага берүүсүнө карата түзүлгөн. Кыргызстанда жарандар Рамазан айында садага битирге көп акча кетирери аныкталды. Эл аралык Олимпиада комитети допинг кызычуусунан кийин Орусияга карата чаралар көрүлөрүн эскертти. Допингге каршы эл аралык агенттик орус жеңил атлетчилерин жарыштардан чыгаруу тууралуу суранычы менен Олимпиада комитетине кайрылган. 2014-жылы декабрда Германия медиасында орус атлетчилери массалык түрдө допинг колдонору тууралуу тасма жарык көргөн. Орусия тарап бул айыптоолорду моюнга албай, бул көрө албастык экенин айтып жатат. Соңунда эми Жапон өлкөсүнүн көрөрмандары үчүн жагымдуу жаңылык. Бишкекте 15 ноябрда кезектеги 6-чы Яйдо фестиваль өтөт. Фестиваль алкагында күрөш техникасы чеберлер аркылуу демонстрацияланат. Яйдо Жапон элинин күрөш искусствосу болуп эсептелет. Ал самурай кылычын колдонуу ыкмаларын үйрөтөт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.